Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн сабакка кирбей калгандар эртең кайталап көрсөңүздөр болот, Кудай буйрса. Мустафа агайдын суранычы менен ачык жарыяланбайт. Бирок бардык группаларга бул сабактын записи жиберилет, запись кылып койдук. Бүгүнкү сабакта GitHub тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Эми мындан ары ошо IT жолугушуулардын бардыгында эле ошо агайларыбыз колунан келген, үйрөнүп аткан нерселерин биз менен бөлүшүп турса, анан сөзсүз эле агайлар эмес, арабызда деле жакшы билген досторубуз бар, жакшы билген кесиптештерибиз бар. Алар дагы кызыктуу нерселерди көрүп калса, кээде мындай да бир 10 минуталык деле бир нерсе айтып бериш үчүн Zoom'га чогулсак болот. Анан IT тармагынын эң негизги куралдарынын, каражаттарынын бири болгон бул GitHub. GitHub платформа, сайт, өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда мындай айтканда, дүйнөдөгү бардык программисттердин колдонгон бир социалдык тармагы. Бирок баягы биз билген социалдык тармактардан айырмаланып, эми обычно биз социалдык тармактарда баягы жеке жашообуз жөнүндө, ишибиз жөнүндө мындай бир сүрөттөрдү, видеолорду, тексттерди бөлүшө турган болсок, GitHub'да жазган коддорубуз бөлүшүлөт да. GitHub ушунчалык бир баягы кодго бай, бардык любой бир программалоо тилдеринин коддору сакталган өтө сонун бир платформа. Анан кайра эртең реалдуу проекттерде иштегенибизде дагы биз ошол GitHub'ты мындай бир база катары колдонуп, коддорубузду ошол жерге сактап, бир канча команда болуп иштей турган, бир канча адам биригип алып, коддорду жазып бириктирип, чогулта турган жер, кыскасы мындай GitHub IT тармагынын ажырагыс бир бөлүгү болуп калды азыркы күндө. Анан GitHub'га окшогон башка да платформалар бар. Мисалы айрымдар GitLab деген платформаны колдонушат. Мен өзүм окуп жүргөн кезде дагы бизге GitLab үйрөтүлгөн болчу. GitLab'ты колдонгула деген аябай кызыктуу. GitLab деле GitHub'дан кем калышпайт. Дагы буларга деле окшош башка платформалар бар экен, бирок дүйнөгө белгилүү болгон, жайылган эң популярдуусу ушул экөө. Бүгүн ошо Мустафа агай бизге GitHub тууралуу, GitHub'ты кандай кылып колдонобуз, баягы баштапкы коддорду ал жака кантип салабыз, кантип ал жактан бирөөнүн коддорун көчүрүп алабыз, кантип баягы git push кылабыз, кантип git pull кылабыз дегендей базалык нерселерди Мустафа агай өзү айткандай вау дейт турган баягы бир сеньор программисттер колдонгондой колдоно албайбыз биз GitHub'ты, бирок өзүбүздүн деңгээлде бир программист, жуниор программист дейбизби, же болбосо баштапкы деңгээлдеги бир программист кандай колдонсо, ошол нерселер тууралуу Мустафа агай сөз кылып берсин. Мустафа агай, анда сөз сизде. Рахмат агай. GitHub'ты тааныштырайын десем, агай тааныштырып койду окшойт. GitHub агай айткандай эле өтө бир жакшы технология деп айтсак болот. Мисалы бардык эле телефондо, эми iPhone'до болбошу мүмкүн, бирок Android иштеткендерде Google Photo деген бар. Мисалы Google Photo'до биз өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү, видеолорубузду, өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтарды биз ал жака сактайбыз. Google Photo'нун жакшы жери эмне? Жакшы жери, эгерде биздин телефонубузду уурдатып жүргөн болсок, же бузулуп калган болсо, же ошого окшогон себептерден улам биздин телефонубуз иштебей калган болсо, биз өзүбүз мисалы башка бир телефон алабыз дагы, өзүбүздүн Gmail аккаунтту ал жака жазсак, биздин эмне болот? Биздин сүрөттөрүбүз, видеолорубуз, жана башка маалыматтар биз экинчи телефондон чыгарып алсак болот да, ошол нерсеничи. Google Photo ошондой. Ал эми GitHub деле азыркы айтып кеткендей эле Google Photo'го эле окшогон бир технология. GitHub'тын жакшы жери, эгерде биз эми компьютерге сактайбыз да, биз жаңы бир проект ачканда, жаңы бир маалыматтарды сактаганда биз эмне кылабыз? Коддорубузду сактаган учурда биз компьютерге сактайбыз. Жаңы бир проект ачып, андан кийин эгерде
эми Кудай сактасын, биздин компьютерибиз эгерде бузулуп калган болсо, же ошондагы бир себептерден может эми урдатып жүргөн болсо, ошон бир себептер болгон болсо, биз эмне кылабыз? Өзүбүздүн жакшы бир проекттерибизди эмне кылабыз? Жоготуп алабыз. Ал эми эгерде биз GitHub'ка сактаган болсок, GitHub'ка бул облачный технология, эмне болот? Биз өзүбүздүн коддорубузду, проекттерибизди кайсыл жерде болбосун, биз өзүбүздүн даже ноутбук компьютерлерибизди тыштап коюп үйгө башка бир жерге барып туруп деле, башка бирөөнүн компьютерин алып туруп, эмне кылабыз? Өзүбүздүн проектти ошол жерден эле чыгарып алып иштей беребиз. Бул жакшы жагы ошол. Даже ноутбуктун, компьютердин деле көтөрүштүн кереги жок. Биз барган жерде интернет болсо, башка бирөөнүн ноутбугу болсо деле эмне кылабыз? Өзүбүздүн проектти алып туруп иштеп кете беребиз. Жакшы жагы ошол. Эмне кылабыз? GitHub дегенде биринчи github.com деген официалдуу сайты бар. Могул жакка кирсек, так бизге мен азыр аккаунттан кирип турам. Чыгып турайынчы. Бизге мондой болгон бир сайт ачылат. Эгерде сиздерде буга чейин аккаунт жок болгон болсо, анда sign up дегенди басабыз, sign up'ты басып, могул жактан эмне экен, welcome to GitHub. Биз өзүбүздүн Gmail аккаунтты жазабыз бул жакка. Gmail аккаунтты жазып, жаңы бир аккаунт эмне кылабыз? Түзөбүз. Эгерде аккаунт бар болгон болсо, мен азыр аккаунт түзгөндү көрсөтпөйм. Себеби бир аз убакыт алат. Эми аккаунт ачкан жеңил эле туугандар. Аккаунт ачкан жеңил эле, ошол жактан карап көрүп, даже YouTube'ка жазып туруп деле ачып алсаңыздар болот. Аккаунт ачкандан кийин бизге мондой болгон бир главный экранга келет. Мен бир аз кооздоп койгон эмесмин, даже могу нерселерди YouTube'дан карап, бир аз мага жаккандан оңдоп алгам. Эгерде кызык болсо, ушундай кылып оңдоп алсаңыздар болот. Бул уже GitHub'тын главный страницасы. Главный страница бизге эмне болот? Биз өзүбүздүн профилибизди айтсак болот. Могул жерде ошол профиль жөнүндө бир аз маалыматтар болот. Бул жакты толтуруп алсаңыздар болот. Могул жакты бир аз оңдоп алсаңыздар болот. Булар ошол GitHub берген жанагы, даже жакшы жери, сиздер канчалык жакшы иштеген болсоңуздар, GitHub сиздерге ошончолук бул медальдар туугандар. Мисалы, мектепте жакшы окусак деле бизге эмне болот? Жылдын акырында грамота, медаль берет го. Ошондой эле GitHub'дагы биз канчалык көп код жазган болсо, канчалык көп жумуш иштеген болсо, бизге ошого жараша GitHub'дагы бизге медальдарды берет. Так, бул жерде мен популярдуу репозиторийлерим же болбосо популярдуу проекттерим. Ошондой эле дагы бир аз астына түшкөн болсок, бул жерде мен 701 коммит жасаптым. Эми буюрса муну акырын түшүнөсүздөр. Бул жерде бизге бир адашпасам 1 жылдык болуш керек. 1 жылдык могул не деп койсо болот, типа календар деп койсок болот да. Биздин кайсыл күнү иштедик, кайсыл күнү иштебедик, бизден көрсөтүп турсак болот. Мисалы, мен бул жактарда эч нерсе иштеген эмес экенмин. Ал эми келип туруп, мен эмне кылдым? Бул кайсыл убакыт? Октябрдын 27-синен баштап уже иштей баштаптырмын. Бул жерде мен бир жолу эмне кылыпмын? GitHub'та мен жумуш аткарыпмын. Бир жолу, мынакей 1 деп турат. Анан уже 28 октябрь күнү мен 4 жолу жумуш аткарыпмын GitHub'та. Ошондой болуп, не болду? Андан ары сиздер күнүнө канча жолу иштеген болсоңуздар, мисалы, 1 жолу иштеген болсоңуздар, GitHub мененчи ичине 1 жолу өзгөртүүлөр кылган болсоңуздар, анда сиздерде бир жашыл пайда болот. Мисалы, мынакей 1 болуп. Ал эми сиздер ош бир күндө эле, 1 жолу эмес, бир нече жолу, мисалы, 1ден көп 5, 10, может 30 жолу иштеген болсоңуздар, сиздердин жашылыңыздар ошончолук не болот? Могул жерде жашыл, биринчи 1 деп турган жашыл бир аз мындай карараак жашыл болуп турат. Ал эми ага салыштырмалуу, мисалы, могул жашыл. Бул канча жолу? Мен 20 жолу иштептим бир күндө. 20 жолу өзгөртүү кылыпмын. Алыкы эмне болуп атат? Андан дагы жашылыраак болуп атат. Ал эми келсек, бул жерде жашыл 34 жолу өзгөртүү кылыпмын бир күндө. Бул дагы байкасаңыздар, могулга салыштырмалуу көбүрөөк жашыл болот. Бул дагы ошого сиздер канчалык көп иштесеңиздер, ошого жараша жашыл болуп жана берет. Бул ошону, то есть сиздердин кайсыл күнү иштедиңиздер, кайсыл күнү иштебедиңиздер, ошого жараша календарда эми көрсөтүп турат. Эми моундай нерсе бар. Бул нерсе
мисалы сиздердин GitHub'ыңыздагы проектлериңиздерди менде азыр 24 проект бар экен. 24 проектти 100% деп алат. Бул 100% деп алат дагы. Ошол проекттердин ичинде мен канча процент мен код ревью кылдым. Код ревью деген сөз эмне болуп кетти менде ошол түстөрдү. Фатима эже, может, ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бирлердики жашыл, кээ бирлердики башкача түстө да болушу мүмкүн. Менде адашпасам фиолетовый болуп жанып турду эле. Бирде караганда ошондой жанып калыптыр. Мону 100% деп алат. Мен ошол 100%-тин ичинен мен 2%-ин код ревью кылдым. Код ревью деген сөз, мисалы, башка бир программисттер, мисалы, команда боюнча иштеп калган болсо, командадан мен башка бир бирөө жазган коддорду мен окуйм. Окуйм дагы ал адам канчалык туура жазды, канчалык туура эмес жазды, ошолордун баарын карап текшерип, алардын коддорун окуп, каталар болгон болсо мен ага айтам, сен ката кетиптир деп, эгерде туура болгон болсо мен аны кабыл алам. 2% болуптур. Андан кийин issue деген нерсе бар. Бул 3%. Issue деген сөз ар бир проектте, то есть бир проект башталды. Башталып атканда, мисалы, тапшырмалар бар да. Мисалы, тапшырмаларга бөлүнөт. Сен могул жерин жасайсың, сен бул жерин жасайсың, сен да бул жерин депчи. Мисалы, түшүнүктүүрөөк кылбайлыбы? Мисалы, мындай кылалы. Бизде бул телефондун экраны деп элестетели. Телефондун экраны, жок, даже бул бир экран, бул экинчи экран, бул үчүнчү экран, үчүнчү экран. Мисалы, биринчи экранды, мисалы, могул жака, мисалы, 100 деген сан жазып коелучу. Могул жакта 200. Так, бул жерге 300 деп коелу. Эми азырынча UI жазганга убакыт жок, бирок ошентип туралы. Биздин биринчи экраныбызда бизде эмне деген бар? Так, 100, бул экинчи экран, бул ал эми үчүнчү экран, үчүнчү экранда 300 деген. Биз эми ушул адамды, мисалы, 3 программист иштеп атат, биз үчөөнө бөлүп беребиз. Биринчиси, мисалы, Асан деген адам иштеп атат. Биз Асанга бөлүп беребиз. Биринчи экранды, экинчисин дагы Үсөнгө бөлүп беребиз. Төртүнчүсүн, мисалы, Айдай деген кыз болсун да, Айдайга бөлүп беребиз. 3 программист иштеп атат, үчөөнө эмне кылабыз, бөлүп беребиз. Бул issue дегени, мисалы, айтабыз да, Асан, сен эмне кыл, могул жерге, то есть экранга сен 100 деген санды жазып кой деп туруп, биз ага ошол проектке тапшырма жазып коебуз. Мен андагы азыр көрсөтүп кетем, кайерге жазылат, эмне болуп жазылат экенин. Анан Үсөнгө айтып коебуз, Үсөн, сен эмне кыл, экрандын ортосуна 200 деген санды жазып кой деп туруп, биз ага дагы issue жазып коебуз, тапшырма жазып коебуз. Тест деп койсок деле болот да, task. Айдайга деле сен 300 деген жазып кой деп биз эмне кылабыз, тапшырма жазып коебуз. Мен ошондой тапшырмалардын 3% меники issue экен. Андан кийин commits бар. Commits дегени мен ага, то есть commit жөнөттүм деп коет. Commit дегени мисалы могул жерден 3 адам иштеп атат, даже 4 адам иштейт. Төртүнчүсү, мисалы, мен Мустафа деп турган эле. Мустафа. Эгер 4 адам иштеп аткан болсо, так. Мен главный программист болгон болсом, Асан, Үсөн, Айдай. Асан айтат, Асанга биз бөлүп бердик, мисалы. Асан, сен эмне кыл, ортосуна 100 деген санды жазып депчи. Асан айтат, мен ушул уже 100 деген санды жаздым, мен өзүмдүн тапшырмамды бүтүрдүм деп туруп, анан мага эмне кылат, commit жазып коет, комментарий. Комментарий жазат да, мен уже өзүмдүн тапшырмамды бүттүм дейт дагы, GitHub'га жөнөтүп коет. Үсөн дагы мен өзүмдүн тапшырмамды бүттүм деп туруп, GitHub'га жөнөтөт дагы, мага комментарий жазып коет, мен уже бүттүм депчи. Жок болсо Айдай эгерде бир жеринде катачы, то есть бүткөндөн кийин деле мага жөнөтүп коет. Асан Үсөнгө окшоп эле. Так, commit ошол убакта жазылат. Андан кийин pull request дегени бул канча процент эми Асан айтат да, уже GitHub'га жөнөттү, GitHub'га өзүнүн тапшырмасын жөнөткөндөн кийин, эгерде Асан өзүнө ишеничтүү болгон болсо, мен уже 100% аткарып бүттүм, коддорум баары туура дей турган болсо, анда мага бул жөнөкөй эле биринчи commit GitHub'га жөнөткөн, жөнөкөй эле бир GitHub'га жөнөтүп коет да.
проектчи. Ал эми өзүнө ишеничтүү 100% болгон болсо, анда бул мага главный, азыр веткалар жөнүндө да сөз кылабыз, мастер, анан main деген главный веткалар болот. Ошого бул мага айтат, уже менин тапшырмам 100% бүттүм, баардыгы сонун, баары окей. Дейт дагы мага эмне кылат, главный веткага менин коддорумду уже кошуп кой дейт да, булчу. Мен жумушумду бүттүм, уже менин жумушум кабыл алып кой деп туруп мага жөнөтөт. Бул уже pull request. Үсөн дагы айтат, эгерде мен жумушум, бул эгерде Үсөн өзүнүн жумушун бүткөн болсо, ал деле мага жөнөтөт дагы. Мен уже жумушум баарын бүттүм, баары жакшы, менин жумушум кабыл алып кой деп туруп мага pull request жөнөтөт. Менде 36% pull request, 59% commit экен. Так, башка жок, Эми репозиторийлерге келсек, бул жака өтсөк, бул жакта уже репозиторийлер бар. Репозиторийлер ошол бул жакта репозиторий деген сөз, жана сизде компьютериңизде бир проект сактайсыз го, мисалы. Эгерде counter app жасап аткан болсоңуздар, мисалы counter app деп туруп бир проект ачып туруп, эмне кылабыз, өзүнүн компьютериңизде сактайсыз. Ошондой эле бул жака дагы ошол эле проекттерди сактай беребиз. Репозиторий деген сөз ошол бир проект деген эле сөз туугандар. Бул жакта projects деген бар. Мисалы, кайсыл проект жазып аткан болсоңуздар, ошол проектти мондой кылып ачып алып туруп, мисалы, Trello'ну иштетип көргөн болсоңуздар керек, Jira деген бар, Trello деген бар, может иштетип көргөндөр бар. Ошол Trello сыяктуу эле мону дагы иштетсек болот. Мисалы, могул жака текст 100 деп туруп, мисалы, түзүп алган болсок, мынакей, бизде мондой болуп чыгып калат. Уже мен могул тапшырманы Асанга бердим да, Асан алат дагы, мен уже мен өзүмдүн жумушумду баштадым деп туруп, Асан өзүнүн жумушун баштай берет. In process калат. Уже Асан бүткөндөн кийин алат дагы, бул уже бүттү деп могул жака кошуп коет да. Эми колдонгондор болушу мүмкүн, колдоно электер болушу мүмкүн. Мисалы, колдоно электер болгон болсо, буюрса алдыда дагы үйрөнөсүздөр. То есть курсту бүткөндөн кийин стажировка кылып атканда ушул Trello дегенди может көрөсүздөр. Ошол Trello сыяктуу эле мону дагы GitHub'ын өзүн дагы колдонсо болот. Так, аттагы айталы. Packages деген бар. Packages дегенде бул жакта ошол пакеттерди кошуп алып колдонсо болот. GitHub'тын пакеттери. Ал эми stars дегени бул жерде сиздер класс баскан немелер, проекттер чыгат бул жакта. Мисалы, бирөөнүн проектиси бизге жаккан болсо, ошого биз жылдызча коюп койсок, ошол жылдызча бизге эмне болот экен, могул жака келип туруп түшүп калат экен. Кыскача ушундай GitHub. Эми бир проект ачалы. Кантип GitHub'га жүктөйбүз, эмне кылабыз, ошолорду дагы эмне кылалы, карап көрөлү. Так, аз иштегенде туура түштүм. Фатиме эжебин билбейт экенмин, андай кантип өзгөртүш керек экендигин. Мен башында эле менде ошондой болуп, жакшы болуп чыгат, мондой болуп. Жакшы болуп чыгат. Андан бери өзгөртө элек экенмин. Менимче ал өзгөрбөйт болуш керек, ал GitHub'тын өзүнүн негизги түстөрү го дейм. Ооба. Бирде мындай болду да. Мен бирде караганымда мен кызыл болуп өзгөрүп калыптыр да ошол. Мен өзүм өзгөрткөн эмесмин, бирок кайра 1-2 күндөн кийин эле кайра жакшылык өзгөрүп калган да. Может, программисттер өзү өзгөртүп койгонго да ойлоп калдым кийин. GitHub'тын программисттери. Жаңы бир проект ачабыз. Билсек керек, кантип ачканды. Окей, могул жерден view дегенди басып, common palette'ти басабыз, анан могул жака Flutter деп жазабыз. Flutter new project, application тандайбыз. Даже мону тандасак болот. Application empty деген. Сактайбыз, проекттин атын, так, не деп коелу? GitHub'та коелу. GitHub exam.
Biraz күтөбүз. Окей, ачылды. Биз жаңы бир проект ачып алдык. Бардыгы даяр, бардыгы жакшы. Эми ушул проектти эмне кылабыз? GitHub'га жүктөшүбүз керек. GitHub'га жүктөгөндүн, то есть мен билгенде 3 жолу бар. Может, да башка жолдор болушу мүмкүн. Кийин үйрөнөсүздөр башка жактардан. Бирок мен сиздерге бүгүн 2 жолун көрсөтүп берем. Себеби 3-чү жолу уже GitHub desktop деген бир приложениянын жардамы менен жүктөлөт. Аны мен компьютеримде жок, аны көчүрүш керек. Биринчи жолу терминал аркылуу жүктөсөк болот. Терминал аркылуу. Ал үчүн биринчи келебиз. Так, биринчи келип репозиторийге ачабыз дагы бул жактан new деген тандайбыз. New. Жаңы бир репозиторий түзөбүз. Мисалы, репозиторийдин атын GitHub example. Example. Окей. Бул жерге биз түзүп аткан репозиторийдин атын жазабыз. Андан кийин description. Ошол проект жөнүндө бир аз маалымат жазсак болот. Жазбай деле койсок болот. Бул жерчи жазсак деле болот, жазбасак деле болот. Андан кийин бизден могул жерден маалымат сурайт. То есть публичный или приватный деп. Публичный дегени каалаган адам, каалаган. То есть любой адам, могул GitHub'га регистрация болгон любой адам сиздин проектиңизди көрсө болот. Бул ачык болот. Мисалы, кирип сиздин коддоруңузду көрүп, коддорду окуп, может алар өздөрү алып иштетсе болот. Ал эми бул уже не приватный. Приватный дегени бардык адам көрө албайт. Прям бардык адам көрө албайт. Бирок эмне сиз уруксат берген гана адам көрөт да. Мисалы, сиз биринчи жолу ачканда приватный болот дагы эч бир адам көрө албайт. Андан кийин сиз кимге көрсөтүүнү кааласаңыз, ошого эмне кыласыз? Доступ берип коесуз. Ошол адам эмне кылат экен, көрө алат экен. Биз азыр публичный эле болсун. Могул жерден readme файл кошсоңуз болот. Биз кошпой эле коебуз. Readme дегени ошол проект жөнүндө бир аз маалыматты ушул файлга жазабыз. Create repository'ни басабыз. Бассак бизге уже проект ачылды. Мен главный аккаунтума чыгып, репозиторийге ачып туруп, мынакей. Бул жерге эмне болду? Мондой болуп чыгып калды. GitHub example'га кирсек, бизге даже могул жерде туугандар, ушул жерде бизге көрсөтүп берген. Биринчи мондой кыласың, экинчи мондой кыласың деп мынакей пошаговый көрсөтүп берген. Биринчи эмне дейт? Git init кыл дейт. Git init деген сөзү биздин могул турган проектке Git'ти орнотуп ал деген сөз. Git деген бул Git менен GitHub эки башка нерсе туугандар. Экөөнү бирдей элестетпеңиздер. Бул Git дегени ошол GitHub деген бул технология да, өзүнчө бир технология. Эми сайт дейли, сайт бул өз сайт. Даже приложениеси бар да. Бир технология GitHub. Ушул GitHub менен могул компьютерде эмне болот? Экөөнү, то есть биз ошол Git'ин жардамы менен биз GitHub'га өзүбүздүн проекттерди жүктөсөк болот. Өзүбүздүн проекттерди ал жактан алсак болот. Ал жактан өчүрсөк болот да. Бизге Git ошол нерсеге жардам берет. Жүктөгөнгө ошо бир аз мындай башкарганга деп айтсак деле болот. Git init деген. Git init жазабыз могул жакка. Эмне дейбиз? Git init. Азырынча биздин проектте эч кандай Git жок. Бардыгы пустой. Могул жерди байкап турсаңыздар, могул жакта. Так. Жазсак болот, ушул жерде, мына VS Code'дун асты тарабын байкап турсаңыздар, ушул жерде азырынча менде эмне эч нерсе жок. Мен азыр Git init деп туруп, мен Enter'ды бассам, менде мынакей master деген пайда болду. Master. Бул деген сөз уже Git мага орношту деген сөз. Git мага орношту. Мен компьютерге уже Git'ти орноштуруп алдым. Эми андан кийин экинчи команда эмне дейт? Мага readme файл кош дейт. Readme файл эгерде кошсоңуздар да болот, кошпосоңуздар да болот. Мага азырынча кереги жок. Андан кийин азырынча биздин уже коддор даяр, бардыгы жакшы, баары окей. Эми биз азыр Git'ти орноштуруп койдук. Git'ти элестетиңиздер, мисалы GitHub'ты неме дейли? Мисалы. Так,
могул жер биздин компьютер деп элестетиңиз. Биздин компьютер. Могул жер дейбиз. Биз. Бул жак биз. Андан кийин не болуп калды? Тонер машина деп элестетели. Бираз окшопой калды, бирок машина деп элестетиңиздер. Эми андан кийин могул жак уже GitHub. Бул Git, азыр биз Git'ти өзүбүздүн проектке алып келдик. Git бардыгы даяр. Эми биздин өзүбүздүн проектти эмне кылыш керек? Могул жакка жүктөш керек. Могул жакка жүктөш керек. И Git барат дагы эмне болот? GitHub'га ошол биздин проектти могул жакка таштайт. Бул жакка эмне кылат экен? Жайгаштырат. Азырынча Git келди. Бул даяр, полный машина турат азыр бизде. КамАЗ деп элестетиңиздер, турат. Эми биздин ушул проекттин ичинде жазылган коддор бар. Мисалы, коддор дегенде эмне файлдар бар. Мисалы, бул жерде Darttool деген бар, Android, iOS, lib, дагы эмне деген бар. Эми көрүп турабыз, толтура элек. Linux деген бар, macOS, web, PubSpec YAML, PubSpec log деген бар, readme деген бар. Ушул турган файл, папкалардын баарын эмне кылыш керек? Могул машинеге жүктөш керек. Машинага жүктөш керек. Ушунун баарын жүктөш керек. Ал үчүн биринчи эле биздин кыла турган командабыз. То есть биринчи текшерип алсак болот. Биздин команда жүктөлдү, жүктөй элекпи? Git status деп. Status. Текшерип алган болсок, байкасаңыздар, мынакей. Бизде эмне дейт? Ушунча файл эмне кылыш керек? Бул жүктөлө элек дейт. Мынакей. Бул жерде эмне git дейт. Муну жүктөш керек. То есть бизде ушунча товар бар, азырынча бизде ушунча товар бар. Бизде эмне кылыш керек? Ошол товарлардын баарын азырынча бизде бул жакта бар. Ошолорду машинага жүктөш керек. Бул жакка ал жүктөш үчүн биз эмне кылабыз? Git add деп туруп, пробел, точка деп туруп, точка деген болсок, туугандар, ушул бардык папкаларды, бардык коддорду эмне кылат? Бизге могул жерде турган машинага жүктөп берет. То есть Gitке жүктөп берет. Gitке жүктөп берет. Же болбосо, эгерде биз ушул жерде турган бардык коддорду, папкаларды баарын эмес, бир файлды же болбосо бир папканы гана жүктөбүз келген болсо, анда точканы өчүрөбүз дагы, ошол файлдын атын жазабыз. Мисалы, lib деген болсо, биз азыр только могул жерде турган lib деген папканы гана жүктөп алабыз. А бизде азырынча lib эмес, бизде эмне баары керек. Ошол үчүн точка кылабыз да, enter басабыз. Enter'ди бассак, окей, бизде жүктөлдү. Уже эмне болду? Могул жерде турган товарлардын баарын биз машинага жүктөп алдык. Эмне болду? Уже могул жакта жанагы коддор бар, товарлар бар уже. Бизде бар. Бул жакка жүктөлдү. Эми дагы текшерип көрөбүз. Жүктөлдү, жүктөлө элек. Биз статусту билишибиз керек. Биздин статусубуз кандай? Git status деп туруп enter бассак, көрүңүздөрбү? Эмне болду? Бизде жашыл болуп калды. То есть ушул жерде турган файл, папкалардын баары эмне болуптур? Могул жерде турган машинага жүктөлдү. Баары даяр. Эми биз ошол товарларыбызга, то есть коддорубузга, биз азыр коддор жаздык да. Биз эми эмне кылыш керек? Машинага жүктөдүк. Эми биз GitHub'га айдагандан мурда, могул жакка жөнөткөндөн мурда биз комментарий жазышыбыз керек. Комментарий. Эмне үчүн комментарий? Биз коддун кайсыл жерин өзгөртүү кылдык, кайсыл жеринде эмнелерди өзгөрттүк, эмнелер кошулду, эмнелер өчтү, ошонун баарын биз маалымат беришибиз керек да. Биз то есть кайсыл жерде иштедик. Же болбосо, биз деле мисалы жашоодон деле алсак, Бишкектен Москвага бир алма экспорттой турган болсок, эмне кылабыз? Могул жерден турган алмаларды азыр бизде алмалар бар эле. Биз машинага жүктөдүк алмалардын баарын. Эми алма жөнүндө маалымат бериш керек да. Биз бул кандай алма, кандай сорттогу алма, түстөрү кандай, жакшыбы, абалы кандай? Маалымат жазышыбыз керек да. Не кылабыз? Ошол үчүн адамдардын ойлоп кетишиге түкүргөнүм бар.
ошол жөнүндө баарын маалымат беришибиз керек. Ал үчүн биз так даже могул жерде көрсөтүп койгон эмне дейт? Git commit -m дейт. Ушул код жазышыбыз керек. Git commit -m деп туруп git commit gitке эмне кылабыз? Комментарий жазабыз. -m дегени message. Биз сообщение жазабыз. Эмне дейбиз? Бизде азыр биз жаңы бир проект түзүп атабыз. Ошол үчүн эмне дейбиз? New project. Project дейбиз дагы enter басабыз. Эмне болду? Уже баарына комментарий жазылды, баары жакшы, баары окей. Уже бизде даяр. Эми биз могул жерде турган, бизде азыр ветка эмне? Мастер деген. Могул жерде байкасак, могул жерде эмне турат? Мастер деп турат. Бизде мурда мастер болуп колдонулган, бирок акыркы жылдарда уже main деп та колдонуп атышат. Main мастер десе чочубаңыздар, эки тең эле туура. Главный ветка деп коет. Главный ветка дегени ошол проекттин, биз жазып аткан проекттин эң таза, эң мындай сонун, жакшы коддор турат да. Жана мындай деп койсок болот. Мисалы, үйгө конок келсе деле эмне кылабыз? Жебеген нерсени беребиз, жебеген конфеттерди коебуз, шоколаддарды коебуз, печеньелерди коебуз. Биз өмүрү кирбеген, өмүрү жашабаган үйгө киргизебиз да. Баарын тазалап коюп, конок келет деп, жана балдарыбызды деле киргизбейбиз ал жакачы. Прям ошондой. Жана же болсо мектептерге же ишканага комиссия келсечи, өмүрү тазаланбаган, өмүрү аткарылбаган жумуштар аткарылат го. Ошондой сонун, вообще элитный коддор турат бул жакта. Главный ветка дегени ошол биздин эң сонун, эң жакшы, эң таза деген Play Market менен App Store'го чыгарышыбыз керек да. Ошол чыгарып аткандагы коддор бул жакта туруш керек. Главный веткада ошол коддор турат. Main, анан мастер деген. То есть эки тең бир проектте болбой тургандар. Же main болот, же мастер болот. Түшүндү эле? Ушуну өзгөртсөк болот даже мынакей. Могул жерден биз ушул коддун жардамы менен мынакей git branch -m main дейт. Ушул жерге ставить этебиз дагы. Могул жерде турган, бул жерде турган мастер дегенди биз main өзгөртүп алабыз. Такей, main өзгөрүп калды. Даже өзгөртпөй деле иштесек болот. Ал өзүңүздөрдүн каалооңуздар. Андан кийин бизде уже баары даяр, баары жакшы. Окей. Могул жака машинага уже коддор жүктөлдү, то есть машинага уже товар коддор жүктөлдү, баары жакшы. Эми эмне болуш керек? Машина могул GitHub'ка барыш керек. Же болбосо жанагы биз мисал келтирген Бишкектен Россияга жөнөтүп аткан товар, алмалар эмне болуш керек? Москвага барыш керек. Эми биз айтабыз да, жанагы фурадагы то есть алмалар кетип атканда биз айтабыз да, сен эмне кыл? Москванын, мисалы, мен жакшы адрестерди билбейм Москванын. Мисалы, Москванын могул метросундагы мынал адреске алып барып бер дейбиз да. Биз эмне кылабыз? Ар бир көчөсүнө чейин, ар бир үйдүн номерине чейин эмне кылабыз? Жазып беребиз. Биздин могул жерде турган машинабыз ошол точный адреске эмне кылыш керек? Алып барып бериш керек. Ошондой эле биз азыр могул биздин компьютерден гитке жүктөдүк, баардыгы жакшы, коддордун баары жүктөлдү. Эми биз айтышыбыз керек, сен кайсыл жак айда сен дейбиз дагы могул жерде турган ссылканы эмне кылып коюп, биз берип коюшубуз керек. Биз адрести берип коюшубуз керек. Бул деген сөз git remote at origin дейт дагы https github. GitHub'тан менде эмне кыл? Мустафа Набиев деген аккаунт бар деп атат. Ошонун ичинде GitHub example деген проект бар дейт. Ошол проектке эмне кыл? Сен айдап бер деп атабыз. То есть ушул адреске биз жөнөтүп аткан проектти эмне кыл? Алып барып таштап бер. Жайгаштырып бер. Мону комментарийге алабыз. Андан кийин могул жака ставить этип туруп enter'ды бассак, эмне болду? Биз жанагы могул жерде турган водительге, могул жерде турганга биз айттык, сен ушул адреске эмне кылышың керек? Алып барып беришиң керек деп. Окей. Биздин жумуш бүттү. Биз товарды жүктөдүк, ага биз комментарий бердик, биз эмне кыл? Ошол жака алып барып бер деп айттык. Биз анын адресин дагы бердик да. Эми эмне кылыш керек? Эми просто эле ошол водитель алып барып туруп ошол товарды, то есть биз жөнөткөн коддорду өзүнүн местосуна алып барып бериш керек. Же болбосо биз жөнөткөн коддорду GitHub'ка алып барып эмне кылыш керек? Жайгаштырып бериш керек. Ал үчүн бизге могул код жардамга келет, могул код.
ушул коддун жардамы менен эмне кылабыз, алып келип жайгаштырып койсок болот. Же болбосо мындай кылып деле айтсаңыздар болот. Могул жерде турган -u дегенди өчүрүп эле мынакей эмне кылабыз, git push origin main деп коебуз. Origin main, git push origin main. Биз кайсыл жака айдап атабыз? Биз айтып атабыз, сен gitке эмне кыл, push кыл, сен main деген веткага push кыл деп атабыз да. Main деген ветка эмне эле? Биз жанагы биздин эң элитный, эң сонун коддору ушул жакта туруш керек деп айтып. Ошол веткага эмне кылыш керек экен, айдап берет. Enter'ды бассак, так, мынакей уже 100% болду, 100% баары жакшы. Эмне болду? Кайсыл веткага сен бул mainге айдады. Эми келебиз могул жака. Келгенде эмне? Код жок. Эмне үчүн? Браузерди бир обновление кылабыз, жаңылайбыз. Окей, бизге келип калды. Биздин эмне кылдык? Могул жакта жөнөткөн, бул жакта коддорубуз келди. Мисалы, бул жерде hello world деп турат экен. Бул жерде коддорубуз lib'тин ичинде бизде бир папка бар экен, main dart деген. Могул жактан да келиңиздер кирип көрөлү. Lib'тин ичине киребиз. Lib'тин ичинде main dart деген файл бар. Анын ичине кирип көрсөк, мынакей hello world деген биздин коддорубуз могул жакка келип түштү. Окей. Бул жүктөп алуу. Жүктөп алды. Эми биз проектти бир эле жолу жүктөп коюп эле калбайбыз да. Биз эмне кылабыз? Ошол проекттин үстүндө иштейбиз да. Иштейбиз. Иштеп атканда эмне кылабыз? Мисалы, өзгөртүү кылабыз. Могул жерге hello world деген жазуунун астына, мисалы, мен бир кнопка кошкум келип атат. Текст дегенде мен эмне кылам? Колумга урайм. Byte. Андан кийин могул жерге бир elevate button кошоюн. Биз бир өзгөртүү кылдык эми. Биз эмне болду? Могул жакта уже машина келди, GitHub'га келди да, биздин коддорубуз уже келип түштү. Баары жакшы, уже жетти. Жеткенден кийин эле биз эмне кылдык? Биз дагы жөнө турбай, могул жакта дагы бир өзгөртүү кылып койдук да. То есть биздин жанагы Бишкектен жөнөгөн машина, алма жүктөгөн фурабыз барды дагы, уже Россияга барды. Ал жакка барып уже жеткирди. Бирок эмне болду? Биз дагы алмаларды дагы даярдап койдук да. Бишкекте бизде эмне болду? Дагы эле алма дагы даяр. Эми ошол алманы эмне кылыш керек? Дагы экинчи жолу жөнөтүш керек. Кайсыл жака? Мурдагы эле адреске жөнөтүш керек. Бизде өзгөртүү болду. Эми эмне кылабыз? Кайра эле бизде өзгөртүү болду. Бул жака кайра эле git status дейбиз. То есть эми статусту жазсаңыздар да болот, жазбасаңыздар да болот тугандар. Мисалы, git statusты мен баса турган болсом, бул мага айтып атат, сен lib деген папканын ичинде main.dart деген файлда өзгөртүү болду деп могул жерден көрсөтүп берип атат. Статусту жазсаңыздар да болот, жазбасаңыздар да болот тугандар. Мен просто менин азыркы абалым, биздин кайсыл жерде азыркы абалыбызды билип алыш үчүн git статусту жазабыз. Эми эмне кылам? Git add кылам. То есть бизде могул жерде дагы могул кызыл турган товарлар бар да. Мисалы, бая жашыл уже жетти, кызылды эмне кылыш керек? Кайра эле машинеге жүктөш керек. Машинеге жүктөш үчүн кайра эле git add колдонобуз. Git add, enter'ды бассак бизге жүктөлдү. Эми кайра git статусту текшеребиз. Текшерсек, бул уже жашыл болуп калды. Эмне болду? Окей, уже биздин товар могул жака жүктөлдү уже. Биздин коддор уже машинага жүктөлдү. Эми эмне кылышыбыз керек? Биз комментарий жазышыбыз керек. Git commit -m андан кийин эмне?
main.dat апдейт дедим. Өзгөртүү болду. Мен не кылдым? Мен экинчи жолу жүктөгөн коддорума да комментарий бердим. Жол болсо, жана Бишкекте мен экинчи жолдагы товар жөнөтүп атам да, алма. Мен анан ошол алмаларыма айттым, бул жакшы алма, мисалы, бул кызыл түстөрүн айттым, бул кызыл алма, бул мисалы 10 мисалы канча бир 2 айга сактаса болот деп туруп, биз эмне кылабыз? Ага комментарий бергенде эле могул жака да комментарий жаздык. Эмне кылыш керек? Ушул эле коддорду кайрадан эмне кылыш керек? Ушул адреске жөнөтүш керек. Же болбосо GitHubга жөнөтүш керек. Жанагы биздин товарды, Бишкектен алма алып кетип аткан товарды биз эмне кылыш керек? Кайра эле Москвага жөнөтүшүбүз керек. Экинчи жолу жөнөтүп аткан учурда туугандар, биз адрести айтпайбыз. Эмнеге? Себеби биз биринчи жөнөтүп атканда башында айтканбыз да. Сен эмне кыл? Ошол адреске алып барып туруп түшүр депчи. Москванын мисалы Мол метронун Мол көчөсүнө алып барып бер деп. Экинчисинде биз айтпайбыз да, себеби эмне? Ал шофер, ал фура уже билет кайсы жака алып барышынчы. Биз просто товарды жүктөп беребиз, эмне кылабыз? Сен кете бер дейбиз, ал ошол адреске алып барып берет. Комментарий жазгандан кийин эмне кылабыз? Кайра эле git push кылабыз уже. Git push origin main кылабыз. Git push origin main. Enter баскан болсок, бизге уже 100% баары жакшы. Баары кетти. Келебиз. Дагы бир сайтты жаңылайбыз. Липтин ичине киребиз, main тартка киребиз, кирип карасак эмне? Бизде column деген виджет келип калды и elevate button деген бир кнопка пайда болду. Окей, бизде эмне болду? Өзгөрүү пайда болду. Окей, сонун. Бул уже эмне экен? Экинчи жол жөнөтсөк ушундай болот. Ал эми үчүнчүсүндө деле туугандар ушундай эле, мисалы келиңиздер, үчүнчүсүндө эле бир elevate button'дан экөөнү коелу, Мен мунун үстүнө коюп коечу. Дагы бирөөнү койдум дагы. Бизде уже дагы бир өзгөртүү болду. Мен эмне кылам? Git status дейм. Git status деп туруп enter басам. Менде дагы бир өзгөрүү болду дейт. Так, мен могул жерге дагы бир файл түзүп коеюнчу, мисалы home page.dart дейли дагы. SSTLS default. Все. Кайрадан эле текшерем. Git status. Эмне? Дагы бир файл кошулду. Home page деген кошулуптур. Мен git add кылам. Бизде дагы бир өзгөрүү болду. Бул өзгөрүүнү эмне кылабыз? Машинага жүктөйбүз. Бул жака жүктөш үчүн эмне кылабыз? Git add кылдым, уже git add кылгандан кийин жүктөлдү уже. Окей. Бул жака жүктөлдү. Эми мен могул жака комментарий жазышым керек дагы, андан кийин эмне кылыш керек? Могул жака жөнөтүш керек. Мен комментарий жазам. Git commit -m дагы эмне дейм? Created new file. Жүктөлдү, комментарий да жазылды, баардыгы жакшы. Эмне кылыш керек? Уже git push кылып коюш керек. Git push origin main. Эмне болду? Уже келди, баары жакшы дейт. GitHub'ты карап көрөлү. Сайтты обновить этебиз. Карап көрсөк, уже келди. Окей, elevate button пайда болду, андан кийин дагы бир файл пайда болду. Файл ичинде могул коддор бар. Ушул жолдор менен эмне кылат экенбиз? Могул жака жүктөп алабыз. Так. Бул туугандар, бул биринчи жолу. Ал эми экинчи жол менен кантип жүктөйбүз проектти? Ал үчүн келиңиздер, дагы бир проект түзөйлү. Дагы эле бир жаңы бир проект түзүп ала берели. New project. HTML, ушул жака эле. GitHub. Please. GitHub 2 deylik. Example. Окей.
Biraz күтөбүз. Окей, түзүлдү сонун. Эми экинчи жолу, то есть биринчи жолго караганда biraz жеңилирээк. Биринчи жолу ушул терминал аркылуу жүктөө жолу. Экинчи жолу бул биздин могул VS Code да. Бул VS Code эмне? Бул текстовый редактор. Текстовый редактор дегени жанагы жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы, блокнот деп деле койсок болот. Блокнот дегенде биз өзүбүздүн блокнотко эмне кылабыз? Мисалы, өзүбүздүн жумуштарды жазабыз да. Мен эртең менен мондай жумуш кылдым, же болбосо мындай кылдым, же болбосо мен мынча акчаны бул жака колдондум, же болбосо эмне кылабыз? Өзүбүзгө керектүү болгон нерселерди эмне кылабыз? Жазабыз. Ошондой эле бул текстовый редактор деле адамга керектүү болгон блокнот деп деле айтсак болот. Эмне кылабыз? Себеби бул жака деле жөнөкөй текст жазгандай блокнотко. Ал эми VS Code'го код жазабыз. Так. VS Code'ун жардамы менен GitHub'га дагы эмне кылсак жүктөсөк болот экен. Ал үчүн могул жерде сол жакта могул жерде байкасак болот. GitHub'тын эмнеси иконкасы. Ушул иконканын жардамы менен жүктөсөк болот. Басып көргөн болсок, бизде мындай болуп чыгат. Бул publish to GitHub дегени бул ушул коддорду сразу эле эмне GitHub'га жүктөп салат. Сразу эле. Сиз эч кандай ал жерде комментарий жаза албайсыз. Сиз өзүңүз кайсыл файлды кошуш керек, кайсыл файлды жүктөбөш керек, ошолорду айта албайсыз да. Сиз бул прям баарын жүктөп салат сразу элечи. Мисалы, могул жерден сразу эле дагы бирөөнү кандай болот? Мында бизде элестетели. Так. Бул дагы уже машина. Biraz окшой калды окшойт. Машинада элестетип турмуздар, бул жагы эмне? Биздин ошо GitHub. Бизде коддор болушу мүмкүн ар кандай. Мисалы, файлдар болушу мүмкүн. Мисалы, бул дагы бир файл, бул дагы бир файл, бул дагы бир файл. Ушундай файлдар болушу, файлдар бар да, коддор бар, файлдар, папкалар бар. Анан ушул коддорду, то есть ушул папкаларды олардын баарын эмне кылат экен? Могул жерде publish to GitHub'ты баскан болсо, бизге ушулардын баарын эле сразу могул жака эмне кылып салат? Жүктөйт дагы баарын GitHub кайтарып салат. Баарын. Эгерде биз аны каалабасак, эгерде биз эмнени кааласак, биз могул үчөөнү гана чыгарууну каалаган болсок, ушуларды мындай отуруп бөлүп алып чыгарсак. Ал үчүн биз могул жакта турган initialize repository'ни басып турган колдонсок, то есть жүктөсөк болот. Бул ошондой. Эгерде баарын сразу жүктөгүңүз келген болсо, GitHub'ты publish to GitHub'ты басыңыздар. Ал эми өзүңүздөр каалаган тандап туруп чыгарыңыздар келген болсо, анда initialize repository'ни басасыздар. Бирок initialize repository аркылуу баарын деле жүктөсө болот турганда. Так. Эми биз могул initialize repository'ни басабыз. Баскан болсок, бизге моундай болгон эмне кылат? Файлдар чыгарып берет. Бул жерде турган файлдар, то есть могул жерде биздин проекттин ичиндеги эле файлдар. Чочубаңыздар, монча 125 та эмне бар экен, элемент бар экен депчи бул жакта. Мисалы, PubSpec YAML бар бизде. PubSpec YAML бар. PubSpec log деген бар бизде. Build Gradle бар. Могул иконкалар бар бизде. Flutter иконкалары. Жаңы бир проект ашсак, бизге ушулар чыгарып берет го. Так, ошол файл папкалар бизде бар. Эми changes деген бар, мынакей өзгөртүү. Ушул жерге келсеңиздер, үстүндө бизде мынакей эки иконка турат. Биринчиси артты караган иконка,
Ал эми экинчиси плюс деген иконка. Плюс деген иконка жана биз терминалга код жазбадыкпы? Терминалга биз эмне дедик? Git add точка дедик. Бул дегени мынакей ар биринин үстүнө алып келсек деле бул мынакей плюс белги чыгат. Плюс белги чыгат. Бул плюс дегени ушул git add деген сөз. Git add деген эмне эле? Бизди эмне кыл? Могуларды жүктөө деген сөз. Могул товарларды эмне кыл? Gitке, то есть gitке, машинеге жүктөө деген сөз. Эгерде биз могул жерде тургандан каалаган файлды биз плюс белгини басып кошсок болот. Мисалы, мен мону басам, GitHub менен GitHub log экөөнү кошуп коет. Көрдүңүздөр? Ушул экөөнү гана мен коштум. То есть могул жерде турган мен эки гана файлды, мисалы, мен бул жерде турган файлды, анан бул жерде турган файлды эки гана файл жүктөдүм да. Могул жерде турган плюстарды басыпчы. Мисалы, дагы бир плюс бассам, менде эмне болду? Үчөө жүктөлдү. Машинеге мен могул жерде турган үчөөнү жүктөдүм. Ушинтип жүктөсөк болот. Ар бирин плюсун басыпчы. Же болбосо, мен могул жерде тургандардын баарын жүктөгүм келген болсо, кара минусты басып коебуз. Changes үстүнө келсек, плюс белги бар. Ошо плюс белгини басып койгон болсок, бизде могул жерде турган, машинеде турган баардык плюстар эмне болот? Могул жерде турган товарлардын баары бул жака жүктөлөт. Бул жанагы git add точка деген эле команданын бул жакта турган биз кнопкаларга коюп койгондо монучу биз терминалга жазган болсок, бул жакта турган плюсту баскан болсок, экөө могул жерде турган плюс белги менен бул жерде турган git add точка деген экөөнүн аткарган кызматы бир. Экөөнүн аткарган кызматы бир. Плюс белгини басабыз, все, уже баары кошулду. Мына жерден байкасак да болот. Тогонда биринчи U деген тамгачылык турду. Андан кийин баскан болсок, Ага өзгөрүп калды. Баары эмне болду? Кошулду. Биз машинеге уже товарларды жүктөп алдык. Бизде товарлар уже машинеде, баары даяр. Эми эмне кылыш керек? Аны могул жака айдаш керек. Айдагандан мурда биз эмне кылат элек? Комментарий жазат элек, Комментарий жазыш үчүн могул жерге бизге Flutter тили менен айтканда text form field же болбосо text field, text field чыгат. Ушул жерге биз айтабыз. Эмне деген бир комментарий жазабыз. Мисалы, биз жаңы бир проект жазабыз, ошол үчүн азырынча new project. Бул жерге жазган командабыз, бул мындай git биз эмне дедик? Commit -m, анан бул жерге new project. Бул ушул нерсени түшүндүрөт. Git commit -m new project деп туруп enter'ды бассак, же болбосо могул жерге биз new project деп туруп, могул жерде турган commit баскан болсок кнопканы, могул жерге жазылган менен бул экөө бир эле кызматты аткарат. Экөөнүн жумушу бир эле. Commit'ти бастым, же болбосо могуну enter'ды баскан болсом, экөөнүн жумушу бир эле. Эми уже бизде баары жакшы, код жүктөлдү, код уже келди, комментарий жазылды, баары жакшы. Эми эмне кылыш керек? Ошону могул жака алып келип эле жайгаштырып коюш керек. Ал үчүн могул жерге биз эмнелерди жазып аттык? Git push origin main деп аттык, жана main деп. Же болбосо бул жерге main эмес, биз эмне кылабыз? Могул жердеги ветканы карайбыз. Могул жакта ветканы. Бизде мастер деп турат азырынчачы. Биз ошолго мастер эмес, бул жерге main эмес, эмне жазыш керек экен? Мастер деп жазыш керек экен. Ушул эң акыркы команда калды. Бул эң акыркы команданы аткарыш үчүн бизге publish branch деген кнопка коюп койгон. Биз могуну баскан болсок, бул экөө эмне кылат экен? Экөө бир эле кызматты аткарат. Бастым. Бассам, мага моундай болгон бир кичине терезе ачылды. Бул деген сөз, биз жана эмне кылаттык? Проектти терминал аркылуу жүктөп аткан учурда биз адрес айтып аттык да. Могул жактачы, могул жерде адрес айтып аттык койду. Сен эмне кыл? Жанагы Москванын, мисалы, могул метросунун мынал көчөсүндө мынал домго, то есть үйгө алып барып түшүрөсүң депчи. Ошондой эле бул дагы ошол жака алып барат, бирок могул жерде биз айтышыбыз керек. Сен проектти публичный кыласыңбы, же болбосо приватный кыласыңбы? Биз аны каерден билсек болот? Мына жерде жазып турат. Publish to GitHub private repository деп. Publish to GitHub public repository деп. Сен
проектти приватный кыласыңбы же болбосо публичный кыласыңбы? Приватный кылсак баардык адамдарга көрүнбөйт. Биз доступ берген гана адамга көрүнөт. Ал эми публик кылган болсо, паблига бул баардык адамдарга көрүнөт. Биз айтабыз, публичный кылабыз депчи. Эми могул жерде жазылып турган нерсе GitHub 2 example. Бул деген сөз GitHub'га чыккан учурда, GitHub'га мисалы могул жерде repositories. Бизде эмнеде GitHub example деген бул ошол проекттин аты, GitHub'тагы аты. Эми мен могул жерге айтып атат, ушул атты мен өзгөртүп чыгарсам болот да. Мисалы мен эгерде ушул бойдон айдаган болсом, мага жаңы бир проект пайда болот дагы, GitHub 2 example деген пайда болот. Эгерде мен ушул жерден ушул атты өзгөртүп туруп, мисалы өзгөртөм дагы, мен жөнөкөй app деп туруп чыгарып салган болсом, мага могул жака app деген репозиторий пайда болуп калат. Бул ошол эмне экен? Проекттин аты экен. Мен азыр өчүрөм дагы, могу коюп коем. Анан мен публичный кылып чыгар деп туруп басып койсом, бир аз күтөбүз, могул жака загрузка кетип атат. Уже эмне болду? Менде пайда болуп чыкты. Мен келем дагы сайтта жаңыласам, мага GitHub 2 example деп келип калды. Кирем. Липтин ичине кирем. Main тартка кирсем, мага могул жерде турган эле эмнелер, коддор, могул жерде турган коддор чыкты. Эми өзгөртүү кылыш керек кодко, өзгөртүү кылыш керек. Мисалы, hello world эмес, hello app ITC. Сохранить этебиз. Уже биз эмне алып коддо өзгөртүү кылдык биз. Өзгөртүү кылгандан кийин биз эмне кылыш керек? Ушул өзгөртүлгөн кодду биз азыр hello world деп турат да, могул GitHub'га жүктөш керек. Ал үчүн могул жерде иконканын астына бизде 1 деп чыгып калды. Бул эмне? Бизде 1 файлда өзгөртүү болду. Келген болсо, бизге changes'in үстүнө келсек, бул эмнеде 1 деп турат. Мен эмне кылам? Ушул файлды кошуш үчүн мен плюсту басам. Дагы деле бул git et кылабыз да. Git et деп жазып атпадыкпы? Андан кийин мен git et деген эмне эле? Могул жакта товарды машинага жүктөө. Жүктөлдү. Мен андан кийин ошол товарга комментарий жазышым керек. Мен айтам, app updated деп коелу. Updated. Приложение өзгөрдү. Комментарий жаздым. Комментарий жазылды. Эми эмне кылыш керек? Ошону GitHub'га алып келип жайгаштырып коюш керек. Кайра эле мен могул жерде турган кнопканы бир жолу басам дагы, окейди басып коем. Бул уже эмне болду? Git push болду. Келип караган болсок, сайтты жаңыласак, бизде hello app ITC. Эмне болду? Могул жакта дагы өзгөрүү болду. Бул эмне экен? VS Code аркылуу кантип жүктөйбүз? Эгерде код өзгөртүлгөн болсо, ал кодду дагы кантип өзгөртүлгөн кодду дагы кантип экинчи жолу жүктөйбүз? Ошол жолу. Мисалы, таблицаны карап коелу, бир жолу жүктөп көрөлү. Өчүрөбүз. Hello ITC, hello, могул жерде Word деп коебуз. Hello World, hello Ахмат, app ITC. Ушуну бизде өзгөртүү болду. Могул жерде дагы 1 деп чыгып калды. Келебиз, плюсту басабыз. Эмне болду? Өз каалаган жасак болот. Мисалы, мен дагы деле приложение өзгөрдү деп жазам. Комментарийди басабыз дагы могул кнопканы басып, окейди басып койгон болсок, бизде дагы өзгөртүү болду. Дагы сайтты обновить этсек, бизде эмне болду? Экинчи өзгөртүүбүз дагы келди. Ушул жол менен VS Code аркылуу иштетсек болот. Бул экинчи жол. Каалоочулар терминалдан иштесе болот, каалоочулар VS Code'дон иштесе болот. Ушундай туугандар. Бул кантип жүктөш керек? Ошол жол болду. Эми жүктөлгөн проектти кантип биз өзүбүз компьютерибизге эмне кылсак, алып алсак болот. То есть биз азыр бизде могул 2 проект бар, мен уже кереги жок, өчүрүп салам, экөөнү тең. Андан кийин эми сиздер келесиздер, өзүңүздөр каалаган бир репозиторийни, проектти өзүбүздүн компьютерге кантип жүктөп алабыз? Бул 2 жолу бар. 2 жолу көрсөтүп берем.
GitHub example'га келебиз дагы, киребиз ошол проектке. Киргенден кийин могул жерде код деген кнопка бар. Код дегенди басабыз. Бассак бизде моундай болгон 3 тандоону берет. Бирөөсү HTTPS, экинчиси SSH, үчүнчүсү GitHub CLI. Biz sizler azınca HTTPS менен иштетиңиздер. Могул GitHub, то есть SSH-ты эмне кылыш керек, кошуш керек. GitHub CLI менен мен иштеп көргөн эмесмин. SSH-ты GitHub-ка настройкалап өзү кошуш керек. Сиздердин компьютериңиздин өздөрүндө SSH бар, ошону алып келип туруп, могул жака эмне кылыш керек, улаш керек. SSH-тын жакшы жери, эгерде только сиздер пароль коюп коесуздар да. Анан сиздер көчүрүп алып аткан учурда сиздерден пароль сурайт. Атондар аны окей, сиздерге көрсөтүлө берейин. Түшүнүш болбосун. HTTPS эмне кылабыз? Тандап туруп, могул жерде турган ссылканы, могул кнопканы бассак, могул жерде турган ссылка көчүрүп алынат. Уже копировать болуп калат бизге. Келебиз дагы эмне кылабыз? Терминалды ачабыз. Терминал ачкандан кийин бизде азыр мен кайсыл жерде турам? Мен азыр юзерде турат экен, мен десктопко келем. Мен азыр терминалдан могул рабочий столго келдим. Рабочий столго келем дагы, мен ушул жерге жазам, git clone деп жазам. Git clone. Эми дагы жанагы копировать этип алган ссылканы коем. Көчүрүп алган ссылканы койдум. Андан кийин эмне кылабыз? Enter'ды басабыз. Бассак эле менде эмне болду? Байкасаңыздар, сразу эле менде GitHub example деген папка могул жерде пайда болду. Сразу эмне болду? Биринчи жолу эмне экен? Терминал аркылуу git clone деп жазып туруп, андан кийин бул жерден көчүрүп алган ссылканы коюп туруп Enter бассаңыздар, силерге проект көчүп калат. Бул биринчи жолу. Ал эми экинчи жолу VS Code аркылуу көчүрсөңүздөр болот. Мисалы, GitHub эки example'ды көчүрөлү. Кайра эле басабыз дагы, ушул ссылканы эле эмне кылабыз? Көчүрүп алабыз. Бизге терминал кереги жок. Бизге эмне керек? VS Code керек. VS Code'ду ачабыз. Могул жакка пайда болуш керек. Могуну ачкандан кийин бизде азырынча то есть эч нерсе жок. Же болбосо бир проект ачылып турса эле бул иштей берет. Кайра эле эмне кылабыз? View-ну басып туруп Common Palette. Же болбосо ушул терезени ачып алабыз. Ачкандан кийин бул жерге эмне дейбиз? Git clone деп жазабыз. Git clone деп жазсак бизге мынакей Git clone деп чыгарып берет. Ушуну тандайбыз дагы, ушул жерге жанагы ссылканы коебуз. Биз могул жактан көчүрүп алган, то есть бул жактан көчүрүп алган ссылканы коебуз. Кайра башынан. Же болбосо сразу эле clone деп жазсаңыздар эле иштей берет. Анда Git clone эмес, clone деп жазсаңыздар эле иштей берет. Көчүрөбүз дагы Enter'ды басабыз. Enter баскандан кийин бизден сурайт. Сен компьютердин кайсыл бөлүгүнө, кайсыл жерине сен ошол проектти жайгаштырышың керек дейт. Мен айтам, рабочий столго деп туруп тандап койсом, мынакей, уже бизге көчтү. Проект келди, эми анын ичиндеги коддор эмелер келиш керек. Азырча папка келди бизде. Бир аз күтөбүз. Так. Cloning Git repository. Бизде көчүп атат. Так. SSH менен көчүрүп болот могул жерден. Менде biraz проблема так. HTTPS менен көчүрүп алсак, мен азыр SSH менен көчүрүп көрөйүнчү. Неме компьютерде Git глобальный болуп настройкаламай калган окшойт. Болушу мүмкүн. Көрдүңүздөр, көчүрүп аткан учурда бизден могул жактан пароль сурайт. Эгерде SSH менен көчүргөн болсокчу. Менде SSH менен көчүрдүм. Менде моундай терезе ачылды. То есть HTTPS менен көчүрсөңүздөр эле сиздерде ушундай болуп ачылат. Open'ди басам. Менде ошол проект ачылды уже. Мен могул жерде турган PubGet кылып коюш керек. Жаңы бир проект көчүргөндөн кийин PubGet деген кнопка чыгат, басып коюш керек. Уже иштейт. Эгер PubGetке жетишпей калсаңыздар, сиздерде могул жактан ката берет, могул коддордон ката берет, кызыл болуп жанып калат. Ал учурда
PubSpec YAMLга келесиздер дагы бул жерде турган иконканы, стрелканы басып коесуздар. Баскан учурда эмне болот? Ран болот. Же болбосо аны билбей аткан болсоңуздар, терминалга келесиздер дагы, эмне дейсиздер, flutter paket деп жазып туруп enter басып койсоңуздар, сиздерге бардык пакеттер эмне болуп көчүп калат. Так, ошол туугандар дагы өтө көп нерсе бар. То есть бренчтер менен кантип иштеш керек, кантип туура иштеш керек. Эми аны өткөн болсок, туугандар 1 2 2 3 болуп кетет дагычы. Таң атып кетет го дейм, баарын өтсөк. Бирок мындай дейле, Мустафа ага, Кудай буюрса бул биринчи сабак болуп турсун. Анан буюрса уландысы дагы бар, анткени уже команда болуп иштегенде дагы мындай көбүрөөк иштегенде дагы карай турган эми өзү GitHub көрдүңүздөр, өзү аябай чоң бир платформа. Мунун дагы жана башында да айтканыбыздай, мисалы, балким биз билбеген да толтура нерселер бар. Баягы сеньор программисттер колдоно турган GitHub башка, биз колдонуп аткан GitHub, то есть GitHub ошол эле да, баягы ар ким деңгээлине жараша колдонот дегеним да. Ошон үчүн Мустафа агай, сизге терең ыраазычылык, баардыгыңыздарга терең ыраазычылык, келип катышып бергениңиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Негизи 50 адам кирдик эле, 33 калганы аябай кызык болуп калды. Эмнеге чыгып кеттик экен, кээ бирлери. Макул, анда Мустафа агай запись токтото берейин, Ооба, ооба. Эми суроолор болсо берсеңиздер болот туугандар. Могул жерде